2025-жылдын 1-сентябрынан тартып Казакстандын жарандары Кыргызстанда 180 күндүк аралыкта жалпысынан 90 күндөн ашык жүрүп алышпайт. Виза ыкмасы 2023-жылы эле жоюлган, бирок Казакстандын жарандары үчүн буга чейин жеңилдиктер сакталып келген. Мурда өлкөдөн чыгып кайра дароо кирүү менен жүрүү мөөнөтүн жаңылап алууга мүмкүн болчу, бирок 2023-жылдын октябрынан тартып бул эреже күчүн жоготкон. Эми ЕАЭПке мүчө өлкөлөрдүн жарандары Кыргызстанда чек арадан өткөн 1-күндөн тартып 180 күндүн ичинде 90 күндөн ашык эмес мөөнөткө гана жүрө алышат. Ал эми визасыз кирүү мөөнөтү 60 күнгө чейин белгиленген өлкөлөрдүн жарандары 120 күндүн ичинде 60 күн системасы менен жүрө алышат. Ал 541-токтом 10 октябрь 23-жылы кабыл алынгандан бери 1-сентябрь 25-жылга чейин Кыргызстан менен Казакстандын эки тараптуу макулдашуусунун негизинде бул нормалар Казакстан жарандарына колдонулбай келген 1-сентябрга чейин. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын жарандарына Казакстанга кирип чыкканда дагы бул эсептөө системасы колдонулбай келген. Анан 1-сентябрдан баштап колдонулганына байланыштуу анау 90 күн өткөндөн кийин эгерде документтер тариздебей койгон учурда, тариздеп деп биз айтабыз, бул калктык каттоо кызматына каттоого туруу, болбосо мекен карт, жашап турууга уруксаат документтерин алуу же кайрылман статусуна ээ болуу, ушул документтер тариздебестен жүргөн болсо 90 күндөн кийин биздин мамлекеттен, Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин кайра 90 күнгө киргенге мүмкүнчүлүктөр болбойт. Кыргызстанда жанагы мөөнөтүн бузган убакта Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 431-беренесинин менен чара көрүлөт. 1 айга чейинки мөөнөттө бул ошол жаран 5500 сом 55 расчёттук показатель 5500 сом айыпка жыгылат. Андан тышкары эгерде ошол мөөнөтүн созуп биякта Кыргызстандын аймагында жүрө берсе, бул ошол айып бул 1 айдан 3 айга чейин болсо, бул уже 10 000 сомдук өлчөмүн түзөт. Андан ары 6 айга чейинки мөөнөттө дагы чыкпай жүрсө, бул 17 500 сом айып пулга жыгылат. Анан 1 жылга чейин ашып ошол мыйзамдарды бузуп чыкпай жүрсө, анда 20 000 сом айып пулга жыгылат.